кризистик абал бара-бара оорлошо бере турган болсо, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн болгон күчүбүздү, бар мүмкүнчүлүгүбүздү жумшоого туура келет. Андыктан министрлер кабинети негизги басымды айыл чарбасына жасап, айдоо жерлерибизди кысыр калтырбай эгин эгип, жалпы эле айыл чарба продуктыларын өндүрүү менен аларды кайра иштетүүгө өзгөчө көңүл буруп жатканы дагы ушундан. Кудайга шүгүр, мээнеткеч иштегенден талбаган дыйкан элибиз бар. Алар болгону сугат суу, таза үрөн, жер семирткич жана арзан насыя гана талап кылып келе жатышат. Биз колубузда болгон акчабызды баарын бердик, 26 миллиард. Албетте бул сумма бардык дыйкан фермерлерди быйыл эле дүңүнөн насыя менен камсыз кылып койгонго жетпейт. Ошондуктан эмдиги жылдарга дагы караштырып жатабыз. Биздин оюбуз боюнча 3-4 жылда толук камсыз кылабыз деген планыбыз бар. Албетте эгерде казынабыз толтура болгондо быйыл эле баарын камсыз кылып койсок жакшы болот эле. Бирок акыбалыбызды өзүңүздөр жакшы билесиздер. Пандемиядан кийин биз эмес, өнүккөн өлкөлөрдүн дагы экономикасы калыбына келе элек. Бирок ушундай кыйынчылыкка карабастан биз 1 апрелден баштап бардык социалдык тармактагы кызматкерлердин эмгек акыларын дагы 50%-дан 100%-га чейин көтөрөлү деп чечтик. Эмгек акылар бир гана салыктын эсебинен көтөрүлөт, урматтуу депутаттар. Өткөндө бир депутат кредит алып эмгек акы көтөрүп жатасыңар деди. Министрдин орун басары тыңгылыктуу жооп бере албай атат да. Же өзү билбейт, министрдин орун басары, же даяр эмес. Ал орун басардын боюнча министрлер кабинетинин төрагасына тапшырма бердим. Кызматка татыктуу эмес болсо бошотуш керек. Азыр кызматка биз тааныш билиш же бирөөнүн көңүлү үчүн кармап отурганга акыбыз да жок. Бизди убакыт күтпөйт. Иштейм деген элдин талаптарын орундатып, саясатын жөндөп бере албасак, бийлик бутактарында отуруп, элге кызмат кылып атабыз деп айтпай эле коелук. Берекелүү түшүмдүн эң башкы себеби эле сугат суусу, ошол үчүн суу өмүр булагы деп айтылат. Бул багытта өкмөт жыл башынан бери эле ирригация системасын жолго коюуга, каналдарыбызды тазалоого тийиштүү каражат бөлүп, алардын натыйжалуу пайдаланышына бекем көзөмөл жүргүзүп жатат. Тармактык министрликтердин дал ушул багытка жооп берген орун басарлары жүргүзүп жаткан иштери, бөлүнүп жаткан каражаттар тууралуу парламент жыйындарында маалымат берип, ар бир каражаттын кайда, кандай жумшаларын чечмелеп берип жатат деп ойлойм. Кыскасы, эмгекчил элдин койгон талабын өз учурунда аткарып, жаздын бир күнү жылга тете дегенди эстен чыгарбай, эл менен тыгыз иштешүүгө маани беришибиз зарыл. Ыкчам чечүүнү талап кылган маселелер боюнча мен өткөндө да айттым эле, министрлер кабинетинин чоң жыйынына келип, өз маалында маселе коюп, жообун алсаңыздар болот. Министрлер кабинетинин толук курамынын жыйыны ар бир 5-күн сайын кечки саат 18:00-дө өтүп турат. Ар бир депутат үчүн эшик ачык. Сиздер барып катышканга акылуусуздар. Сөзүмдүн акырында ишибиздин ыкчам жүрүш үчүн тыгыз байланыштагы ыкмалар, иш аракеттер менен кызматташуу болсо деген тилегим бар. Жогоруда белгилеп айтканымдай, ынтымагыбыз бекем болгондо гана көздөгөн максатыбызга жетебиз.